Камчыбек Ташиев бүгүн 9 августта Сузак районунун Барпа айылынын тургуну Марат Маткеримовдун үй бүлөсүнө жаңы турак үйүн тапшырды. Жаңы үйдүн ачкычы жергиликтүү тургундардын, аксакалдардын катышуусунда берилди. Мен чамамды үйлөр, бала чагамды үйлөр, тойлорду жакшы күндөрдө дайым жакшылыктарды кайдырып. Марат Маткеримов Жалал Абад облусунун Барпа айыл өкмөтүнүн Таштөө айылынын тургуну. Турак жайга муктаждыгы болуп, көп жылдардан бери там курууга чамасы келбей жүргөн. Мындан улам Камчыбек Ташиевден жардам сурап кайрылган. Ошо кичине кыйынчылык болуп калып, ушундай болуп калгандан кайрылдык эле ошо. Ошо кичине жанагы жардам берип, колдоп, ошентип кичине үй салып берди. Кубанычта толкунданып турабыз. Ошол кишилер иштерине ийгилик болсун, ден соолуктары чың болсун, дайыма ошо жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Жаңы үй жайы бардык заманбап жашоо шарты менен 1 ай ичинде курулуп бүттү. Маткеримовдун үй бүлөсү үчүн бул чоң колдоо болгонун белгилешип, ыраазычылыктарын айтышат. Төрт кыз, эки уулум бар. Бир балам оорукчан болуп калган. Экинчи балам, чоң балам дагы иши жүрүшпөй, сал кыйналып атты эле да. Ушулар кыйналып атат деп балдарым дагы кичине кыйналып не кылганына Кудайга шүгүр ошо салып берди. Рахмат ошо Камчыга, онун катарында шериктерине, Садыргаям рахмат. Ошо элге журтка кызмат кылып, дагы да мындан да жакшы кызматта жүрө берсин. Кем болбогон, эч кем болбо балам. Şu elдің қызматында жүре бер, садақ олайын. Алла разы болсын сенден. Rahmat. Mehnetin kaysın, hiç жамандық көргөгүн балам. Daim жақсылықтар. Rahmat. Kileyip aldıklar, sağ okşun, yedim balası. Bir kadar dua kılıp, koyçuşum balası. Gel bunu. Mana, ne olur? Çoğun jigit, baktlı jigit olsun. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.